Сабырбек Жумабеков Россиянын Илимдер Академиясынын чет элдик мүчөсү болду. Баткенде чек арага жакын жерден 2 бала жоголуп, издөө иштери башталды. АУЦ президентинин суракка чакырылышынын чоо жайы Бангизат табылган. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен тааныштырып, кызматта Айпери Шенколова. Сабырбек Жумабеков Россиянын Илимдер Академиясынын чет элдик мүчөсү болду. Белгилүү ортопед Сабырбек Жумабеков Россиянын Илимдер Академиясынын чет элдик мүчөсү болуп шайланды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү тастыктады. Анын айтымында академияга мүчө болуп 2019-жылы ноябрда шайланып, 2020-жылы салтанаттуу иш-чарага катышып дипломун алмак. Бирок пандемияга байланыштуу эми гана учуру келип жатканын билдирди. Азыр Москвада жүрөм. Дипломду атайын салтанаттуу түрдө тапшырууга чакырышкан. 1,5 жыл мурун жабыктоош берүү аркылуу шайланып, сессияларына катышып келдим, деди Жумабеков. Ал ошондой эле иш-чарага Россия Федерациясынын Илимдер Академиясынын дагы бир чет элдик мүчөсү болгон Аскар Акаев да катышып, куттуктап кеткенин кошумчалады. Эскерте кетсек, Жумабеков травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору, академик, бир катар сыйлыктар менен наамдардын ээси. Боршайком Кыргызстан элдик демократиялык партиясын четтеткен чечимди кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде өткөн жыйында Кыргызстан элдик демократиялык партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу жыйынтыкты жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Мындай жыйынтык үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын 9 мүчөсү макул деп добуш берсе, 2 мүчөсү каршы болду. Партияга бул чечимден кийин Бишкек шаардык кеңешине мандат берилбейт. 5 минут мурун мен алдым, азыр окуп атам. Чын эле кылдаттык менен караш керек. Түн огонго чейин уланган жыйындан кийин Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөлөрү БШКнын чечимине макул эместигин билдиришти. Алар борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл бир тараптын буйругун аткарганын белгилеп, сотко кайрыла турганын айтышты. Если б я только мог вернуться к началу. Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелде өткөн жыйында КДП партиясынын шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. КДП Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өткөн 6 партиянын ичинен маарага 3-чү болуп келген. Партияны Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматов сүрөөгө алганы тууралуу сөз бар. КДПны генерал-майор Артур Медетбеков негиздегени белгилүү. Баткенде чек арага жакын жерден 2 бала жоголуп, издөө иштери башталды. Баткенде кыргыз-тажик чек арасына жакын жерден жоголуп кеткен 2 кыргызстандык баланы издөө иштери башталды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердигулова билдирди. Бүгүн 24 апрелде соц тармакта видео тараган. Анда Лейлек районуна караштуу Эски Оочу айылынын жашоочусу кыргыз-тажик чек арасына жакын аймакта курулуп жаткан цехте иштеген уулу менен анын досу жоголуп кеткенин айтып, ыйлап жатканы тартылган. Аял балдарынын биринин уюлдук телефону жаткан жеринде калганын, бут кийимдеринде кандын тагы бар экенин айткан. Биздин балдар мана секти салып жаткан эле. Менин балам дагы алды дагы, ол дагы эле менин балам. Мына түнү менен жок. Канды болуп атат, мына шлепкалары. Өнеке төшөктөрү пыйпаланып атат. Телефондору дагы, кийимдери дагы калган. Жардам бергиле. Бердигулованын айтымында өкмөттүн облустагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев облустук күч түзүмдөрүнө чек арада катталган окуя боюнча балдардын издөө тапшырмасын берди. Учурда Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Гафуров районунун күч түзүмдөрүнө кат жөнөтүлдү. Дайынсыз болуп жаткан балдар 19 жана 21 жаштагы Эски Оочу айылынын жашоочулары экендиги аныкталды. Алардын биринин кол телефону алар түнөгөн чатырда калган, деди Бердигулова. Ал кошумчалаганда, экинчи баланын кол телефону өзү менен кошо болушу мүмкүн. Ошондуктан күч түзүмдөрү алардын аппаратынын номери аркылуу дагы издеп жатышат. Куат менен дастаным жок, экөө алып кетип калган бирөө. Каяктан болду?
Ауция президентинин суракка чакырылышынын чоо жайы Бангизат табылган. Ички иштер министрлиги Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Качинстин суракка чакырылышы тууралуу маалымат берди. Билдирмеге караганда 12 март күнү Эндрю Качинстин аты жазылып, университеттин дарегине Дубайдан жөнөтүлгөн посылканын ичинен Бангизат чыккандыгы туурасында материалдарды Бажы кызматы Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жиберген. Коштоочу документтерде посылканын ичинде документация бар экени жазылган, бирок текшергенде кагаздар эле эмес, полиэтилен пакетине оролгон сары жана ак түстөгү таблеткалар, көк, кызыл, ак түстөгү капсулалар чыккан. Анын сыртында алуучунун абоненттик номери да көрсөтүлгөн. Текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгында Бангизат экендиги аныкталып, посылка териштирүү бүткөнчө камакка алынган деп айтылат маалыматта. А что, так можно было, что ли? Ошол эле күнү бул факты Жазык кодексинин 267 беренесине катталып, тергөө кызматы сотко чейинки териштирүүнү баштаган. Алынган таблетка, капсулалар экспертизага жөнөтүлүп, жыйынтыгында курамында психотроптук зат бар экени аныкталган. Бул кылмыш иши боюнча Качинстин жашаган үйү жана автоунаасы тинтүүгө алынган. Ички иштер министрлигинен университеттин президенти күбө катары суракка чакырылганын белгилешти. Ал сыртка чыкпоо тууралуу кат жазып берген. Учурда тергөө уланууда. Алынган каражаттар кошумча экспертизага дагы жөнөтүлгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ. Саламатта туруңуздар.